Эгерде таңды жакындарыңыздын курчоосунда тосуп отурган болсоңуз, анда сиз бактылуу адам экенсиз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү программабызды баштайбыз. Мына ушул бактылуулук дагы да болсо улансын, алардын жанында болуңуз дейли. Жана сөзсүз түрдө алардын маанайын, бири-бириңиздердин маанайыңыздарды көтөрүүгө шашылыңыздар. Ар бир күн бир жолу келет экен, ал нерсени убагында сезип калууга аракет кылышыбыз керек экен. Бүгүнкү күн менен азыркы убакыт менен жашаганга аракет кылалы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Кел чай ичели программасы өз ишин баштайт. Баарыңыздарга салам айтабыз жана бул мүнөттөрдө сиздерге бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү жөнүндө айта кетели. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд орто жалбырактуу номер 110 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен бажытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Малайзияда жаңы үйлөнгөндөргө майрамдан туура 3 күндөн кийин дааратканага барууга тыюу салынат экен. Жаңы үйлөнгөндөн кийин элестетиңиз, дааратканага барууга тыюу салынат экен 3 күндөн кийин да, бирок раз барган сайын азыраак аймактар бул жапайы салтты карманып келишет экен. Дагы да болсо анын айынан жаңыдан үйлөнгөн жубайлар үйлөнүү үлпөтүнө да баягы көп нерсе баргалар келбейт экен. Каада салт боюнча аны бузуучулар кырсыкка кабылат деген баягы ой бар экен да. Ушундай бизде дагы кээде мындай немесинен ашып кеткен бир каада салттар бар го. Антип койсоң мындай болуп калат, анан антпе, анан колуңду төбөңгө кармаба, анан эмне деген бир башкача бир каада салттарыбыз бар. Ошондой сыяктуу буларда дагы эми дааратканага кантип барышпайт. Бул баягы эгер дааратканага барса, кырсыкка кабылып калат деген ойду ойлонуп алышкан экен дагы. Ошол нерсени дагы да болсо карманып келишет экен. Кетчуп кадимки Малайзияда ойлонуп табылган, дүйнөдө сүйүктүү кетчуп Ке-Тиаптан келип чыккан. Анын байыркы убакта кытайлар ойлоп тапкан. Азыркы малайзиялыктарга тиешелүү болгон аймакта ойлоп табышкан экен. Негизи урматтуу теле көрүүчүлөр, өтө Малайзияда кызыктуу маалыматтар көп. Алдыда дагы улантабыз. Азыр болсо уланталы, көрсөтүүбүздү бир аздан кийин көрүшөбүз. Көрсөтүүбүздү уланталы, Кел чай ичели программасы өз ишин улантат. Көрүүчүлөр, катарыбызда болгон болсоңуз чексиз кубанычтабыз жана ыраазыбыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд биздин үй бүлөбүз жакшы көргөн мыкты чайдын жагымды жыты жана бай даамына жетиш үчүн алар эң жакшы жана жаңы чогулган чай жалбырактарынан кылдат тандап алышкан. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен бажытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми көрүүчүлөрдөн келген бизде билдирүүлөр бар экен. Өз дарегине жеткирели. Саламатсыздарбы, Кел чай ичели. Менин жообум агын суда арам жок деп жазган экен. Бизге 0856 менен бүткөн абонент. Туп-туура жаздыңыз. Биринчилерден болуп келген экен. Бизге туура жооп 8975 менен бүткөн абонент. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. 101дик сиздики болду. Куттуктайбыз. Урматтуу биздин көрүүчү. Андан сырткары бизге салам Айпери дейт, агын суда арам жок деп айтылат деп. 1321 менен бүткөн абонент. Туура жазгансыз, бирок кечигип келдиңиз. Кечигип келди. СМС билдирүү кийинкиси
Салам, сиздерди көрүп отурабыз. Үй бүлөбүз менен агын сууда арам жок деп 0849 менен бүткөн абонент да жазыптыр. Кийинкиси агын сууда арам жок деген бизде билдирүүлөр көп. Туп-туура таптыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы да болсо алдыда дагы активдүү болуңуз дейли. Сиздерге сурообуз кийинки саатта дагы бар. Эгер сиз бул учурда утуп алган болсоңуз, анда сизге дагы 101 салып беребиз. Анда эмесе сиздерге берилүүчү суроо мындай. Баатырды көзүнөн тааныйт деп айтылат экен. Чечен эмнеден тааныйт деп айтылат? Дагы бир жолу кайталайын. Баатырды баягы көзүнөн тааныйт экен да, бири-бирин көргөндө көзүнөн же көрүшкөндө көзүнөн тааныйт деп айтылат экен. Ал эми чечен эмнеден тааныйт деп айтылат? Менимче дароо эле табасыздар болуш керек. Чечендер эмнелер болот? Сиздер ойлоп табаңыздар, же болбосо туура жообун бизге жазсаңыздар болот. Варианттарды да жазыңыздар. 0508 400 100 номери аркылуу экрандагы номерлерге WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. Биз болсо күтүп калалы. Бүгүн болсо сиздер менен биз туризм туурасында сөз кылып жатабыз жана жогоруда сиздерге Малайзия туурасында айтып бергенбиз. Малайзиядагы эң эле баягы сонун нерсеси ушул үйлөнгөндөн кийинки бир када салты деп коелу, кызыктуу када салты ушул дааратканага барбагандар болуп эсептелинет экен. Андан дагы аялдары төрөгөндөн кийин 1 айдан ашык үйдөн чыкпайт. Төрөт учурундагы аялды жакын туугандары гана көрө алышат экен. Ал тургай бардык үй жумуштары башка аялдарга жүктөлөт экен дагы. Жалгыздык жана бейкапар эс алуу мезгили 30 күндөн 45 күнгө чейин созулат. Бул мезгилде чачты жууганга тыюу салынат жана атайын чөптөр менен гана ваннага түшсө болот деген баягы ушундай жыйынтык чыгарышат экен да. Бул салт бизде дагы бар. Жаңы төрөгөн айым эшикке чыкпаш керек, 40 күнгө чейин үйдө болуш керек. Ошол эле учурда үй жумуштарын жана башкага кылдырбаганга аракет кылышат, бирок биздин айымдар көбүнесе кылып кетишет эмеспи? 40 күн ичинде тыңып алсын деген жакшы нерсе бар, бирок ал нерсе аткарылбайт. Бирок ал нерсени туура аткаргандар дагы бар. Эң эскиси жакшы тыңып алыңыздар дейли. Эгерде жаңыдан жарык дүйнөгө наристе алып келген болсоңуз. Азыр болсо ашкана рубрикасы. Керемет дам сезилип жатса керек экран аркылуу сиздерге. Бул нерсени үйдөн жасоого да мүмкүнчүлүк бар экен, оңой эле экен. Бир четинен караганда сөзсүз түрдө бүгүн жасап бериңиз, жакындарыңызга, үй бүлөңүзгө, балдарыңызга, ата энеңизге дегендей жакшы бир таттуу экен. Малайзияда Деспасито ырына тыюу салынган. Өлкө жетекчилиги ырдын сөздөрү жана анын клиби ислам динин тутунган өлкөлөргө сөздөрү туура келбейт деген ойду айтышкан. Таң калыштуусу Малайзияда калктын көбү испан тилин билишет. Малайзияда көптөгөн чет элдик композицияларга, тасмаларга жада калса балдарга арналган мультфильмдерге тыюу салынган экен. Жана бул жакта өзгөчө сүт чайды жакшы көрүшөт экен. Биз сүт чай деп коебуз го. Алар эми бая сүт кошуп чай ичебиз, суусундук катары эсептешет. Чай даярдоо боюнча мелдештер да өтүп турат экен. Малайзиялыктар чайды сүттөн жасап берсе абдан баалашат экен. Суусундукту даярдоо учурунда аны аралаштыруу керек. Бир идиштен экинчиге коюп, идиштер мүмкүн болушунча алыс болуш керек экен. Мындай чай узартылган чай же техтарик деп бекеринен айтылбайт экен. Кечирип коюңуздар. Техтарикалык мастерлер өз иштерин абдан натыйжалуу аткарышат. Кээде туристтерге суусундук даярдоо үчүн мелдештер уюштурулуп, желим баштыкка коюп берилип, саман менен ичүү адатка айланган дейт.
Малайзиялыктар коркунучтуу фильмдердин көрмандары болуп эсептелинишет экен. Өлкөнүн жашоочулары хоррорду жакшы көрүшөт. Жергиликтүү кино режиссерлор ушул жанрды гана тартып келишет экен. Ошондой эле малай кинотеатрлары зомби жана арбактай тууралуу үрөйдү гана көрсөтүүнү артык көрүшөт. Мындай жанрлар көрүүчүлөрдүн толук залына кепилдик берет. Айтмакчы, көрүүчүлөр кучакташуу жана жергиликтүү кинотеатрлардагы жарык сеанс боюнча өтүрүлбөйт экен. Баягы кучакташып бири-биринин жакындоо бул нерсеге да тыюу салынган экен. Эми коркунучтуу кино болуп аткан учурда, көрүп жаткан учурда ар кандай болуп кетиши мүмкүн да, чочуп кетиши мүмкүн. Анан ушул нерселерден бири-бирине жакындоо мүмкүнчүлүгүн беришпейт экен. Малайзиялыктар жаныбарлар менен өзгөчө мамиледе. Мисалы, баланын атын ата-энеси корозор менен бирге тандашат экен. Элестетиңиз, ысымын тандап атканда алар жаныбарлар менен чогуу кеңеш сыяктуу тандашат экен да. Жергиликтүү каада салт боюнча балага маркум тууганын аты коюлушу керек экен. Аттардын тизмеси толукталгандан кийин чоңдор күрүчтөн идиштерди даярдашат. Алардын ар бири белгилүү бир атка туура келет. Андан кийин короз коет, ал көчтү кайсы табактан татып көрүүнү тандайт. Балага ат ушинтип тандалат экен. Эми короз барып кайсыл идишти чукуса, мисалы жейм деп аракет кылса, ошол атты коюшат экен. Же жергиликтүү канализацияларда жана монитор кескилдиктеринин абдан көп болушу абдан таң калыштуу деп да айтылып келинет экен. Караңыздарчы, негизи баягы өтүп кеткен адамдын атын коюп коюшат экен. Аларда бул нерсе ушул түрктөрдө да көбүрөөк баягы чоң атасынын атын кайра өзүнүн небересине коюп ушундай көп байкап келебиз го. Аларда дагы ушундай нерселер бар экен. Сингапур менен Малайзиянын чек арасы өтө бош эмес. Өлкөлөр ортосунда эки тараптуу кызматташуу жана жакшы жолго коюлган жалпы чек арадан өткөн адамдардын агымы күн сайын дээрлик 500.000 адамды түзөт экен. Өлкөнү 4 тилкелүү кичинекей гана жол байланыштырып турганы кызык экен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ушундай дейле Малайзия туурасында айтып отурсак, кызыктуу маалыматтар абдан көп. Биз үчүн таң калыштуу дагы болуп угулушу мүмкүн бул нерсе. Жана ал өлкөгө туристтер барганды жактырышат. Алардын мына ушул каада салттары өзгөчө экенин байкап, алардын ушул шаарларын кыдырып келүүгө туристтер абдан көп барары айтылып келинет. Сиздерге суроону дагы бир жолу кайталап коелу. Баатыр баатырды көрүп көзүнөн тааныйт экен. Ал эми чечен эмнесинен тааныйт деп билесиз, ойлойсуз, урматтуу телекөрүүчү. Бизге ойлонуп жоопторду жазып коюңуздар. Биз жеңүүчүлөрдү сыйлап белегибизди бергенге аракет кылабыз. Алдыда дагы бир музыкалык чыгарма болсун, сиздер кабыл алыңыздар. Программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Дегеле бүгүн мына ушул туризм күнү десек болот, туристтердин күнү десек болот. Сиздерди эгерде турист катары кайсыл бир жерде жүргөн болсоңуз, чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд алтын стандарты чыныгы чай баалоочулары үчүн. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жыты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Сиздерге сурообузду да бир жолу кайталайм. Баатыр баатырды көргөндө көзүнөн тааныйт экен да. Көздө көп нерсе адамда байкалат деп коет го, караганда эле адамдын ушул көзүнөн байкашат, ал кандай адам экени баягы көз карашынан бардык нерсе айтылып турат деп коюшат го. Баатырлар, ушул баатыр бири-бирин көргөндө көзүнөн тааныйт дегени ушунчалык курч карашат болуш керек бири-бирине. Баатырдык көз караш бири-бирине билинет болуш керек. Ошондуктан баатыр көзүнөн тааныйт экен. Ал эми чечендер эмнесинен байкашы мүмкүн чечен экенин? Сиздер ойлонуңуздар, дароо жазыңыздар, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Дегеле
чечен деп дегеле кимди айтабыз? Алар эл арасында мыкты бир айтыш болушу мүмкүн же эмне болбосун, ал нерсени бул чечен жигит экен деп айтып калышат эмеспи? Амсыңарындай сіздерден жоопторду күтөлү. Ал эми сіздерге азыр Англия туурасында кызыктуу маалыматтар менен бөлүшүп өтсөк, ар бир турист сөзсүз түрдө Англияга барганда анын шаарларынын кооздугунан ушунчалык бир укмуштуудай пейзажга ээ болушат экен. Көргөндө сөзсүз түрдө улуттук парктарга барып, жээкти бойлоп, шаарларды кеңири таралган жашыл аймактарда эс алууну жактырышат экен. Биг Бен, Букингем сарайы же Лондон мунарасы туристтерге сыйкырдуу түрдө өзүнө тарткан кылымдар мурун курулган керемет имараттар. Бүгүнкү күндө да Англиянын борбору өзүнүн имараттары менен туристтердин көңүлдөрүн өзүнө буруп келет экен. Англия жөнүндө биле ала турган эң кызыктуу нерсе бул анын маданияты болуп эсептелинет экен. Көптөр Улуу Британияга саякаттоону жакшы көрүшөт, анткени анын тарыхы өзгөчө бай. Англис тилине суроо талап аз эмес. Эгер сиз колбаса же болбосо каша, ысык май, шары жана пирогторду сыяктуу жакшы тамактарды каалап аткан болсоңуз, анда Британия эң сонун жер экенин эске салышат. Англиялык архитектуралык экспозиция дагы уникалдуу. Британиянын эң таасирдүү архитектуралык структуралары ар кандай формада жана стилде курулган, жана Британ тарыхында ар түрдүү доорлорду чагылдырган жерлери бар экен. Ошол эле бир бизде мынчанчы кылымда мындайлар болгон деп айтылып калган, бизде сакталган жерлер анчалык көп эмес, же болбосо бузулуп кеткен, бир аз эле жерлер калышы мүмкүн. Ал эми мына ушул Англияда, Британияда өзгөчө мурдагы ар бир доорду эске сала турган жерлери бөлүнүп көрсөтүлөт экен да. Ал жерлерге баргандан кийин ошол доордо жүргөндөй адам өзүн сезет деп айтышат. Улуу Британияда тартылган тасмаларды көргөн болсоңуз, бул тасмаларда жамгыр көп жай турганын көрөсүз. Жаан-чачын эң суук кыш айларында да түшөт. Кыштын эң суук айларында, январь жана февраль айларында, кар бул жерде өтө сейрек болот экен. Кар жайт экен, бирок жаан-чачындын көптүгүнөн кар эрип кете берет экен дагы, анчалык көп болбой калат экен. Жаан ушунчалык көп жаап турат экен. Өлкөнүн расмий аталышы Улуу Британия жана Түндүк Ирландиянын бириккен королдугу. Мындан тышкары Англия менен Улуу Британиядагы чыташтырган адамдар бар, бирок бул Шотландия же Уэльс шаары үчүн жаман угулушу мүмкүн экен. Биз аларга кошулбайбыз деген ойдо ушундай бир ойду айтып келишет экен. Британдыктар дагы чайды аябай көп ичишет экен. Бул чындыктан анча деле алыс эмес, дайыма көп ичет деп айтышат. Алар Англия чай керектөө боюнча дүйнөдө 3-орунда турушат экен. Бул ар бир британ жараны чай ичет дегенди билдирбейт дагы экен. Кээ бир статистика Улуу Британияда орто эсеп менен 165 миллион чөйчөк чай керектелерин көрсөтүп турушат экен. Алар күнүнө негизи минималдуу түрдө 5 маал чай ичет деп айтылат экен. Бирок алар жашоочулардын айтымында туристтерге абдан эле баягы отуруп турган сайын эле алар чайды ичип турарын туристтер байкап келишет экен, жана аларды да чайга чакырып турушат экен да. Ошондуктан чай сүйүүчүлөрү мына ушул британдыктар болуп, англиялыктар болуп эсептелинет экен. Негизи кыргыздарда деле чай ичкенди аябай жакшы көрүшөт. Сөзсүз түрдө келген адамды дагы чайга чакырышат дегенде, чай ичиңиз, наноос ийиңиз деп чакырып турабыз. Чайды көбүрөөк сүйүүчүлөрдүн катарында кыргыздар дагы бар десек болот. Азыр болсо биз рубрикабызга кезек беребиз, андан кийин көрүшөлү. Биз кийинки өлкөгө келе турган болсок, Иран туурасында айтып бергим келип жатат. Иран дүйнөдөгү эң тоолуу өлкөлөрдүн
бири десек болот. Иран жергиликтүү эл аны Персия деп атап келишет. Түштүк Батыш Азиядагы өлкө, түндүгүнөн Армения, Азербайжан жана Түркменстан, чыгышынан Ооганстан жана Пакистан менен чектешип келет. Ирак жана Түркия менен биргеликте. Тегеран заманбап жана Коз шаар катары белгилүү. Ирандын баш каласынын модалуу жерлеринин өкүлдөрүнүн бири Милат мунарасы болуп саналат. Ал дүйнөдөгү топ 5 эң бийик теле мунаралардын бири болуп эсептелип келет. Элестетиңиз, дүйнөдөгү топ 5. Күрүч, жаңы жашылчалар, чөптөр, нан, кебаб жана кебабтын көптөгөн түрлөрү. Анан соусунда гамих, макарон жана зайтун ар бир аймактын өзүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланып турат экен. Мына ушул тамак ашы өзгөчө ал жакта дагы туристтер үчүн көбүрөөк жагарын айтышат. Жана Исфаханда бирян, бул жарык, жаңгак жана жалбыз корица, шафран кошулган козу этинен жасалган тамак. Айтмакчы, шафран көптөгөн ирандык тамактарга кошулат. Барбекюдан балмуздакка чейин алар өтө мыкты жасап тамак ашы менен туристтерди багынтканы дагы белгилүү. Өзгөчө арзан жибек жоолуктар Ирандын көптөгөн соода борборлорунда сатылат. Ирандан барган турист айымдар хиджаб эмес, жоолук салынып жүрүшү керек. Жоолугуңуз капысынан учуп кетсе, кабатыр болбоңуз, полиция чуркап келип, камап салбайт. Негизинен Иранда туристтерге сый мамиле жасалып турат экен. Ал жакта сөзсүз түрдө бардык баягы жерин жаап эле хиджаб кийип албастан жоолук орон алсаңыз болот экен. Ирандын ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген көптөгөн улуттук тарыхый имараттары катталган. Ошол эле Тегерандан 339 чакырым түштүк тарапта жайгашкан Исфахан 16-кылымдын аягындагы 18-кылымдын башына чейин Сефевиддер династиясынын тушунда Перс империясынын борбору болгон. Албетте бул жерде миңдеген байыркы эстеликтер сакталып калган. Алардын жетөөсү анын ичинде айланасындагы имараттары менен имам аянты, шаардын чоң мечити жана Чехел сотунун баракчасы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген экен. Негизи жалпысынан айтып келишет, ушул ЮНЕСКога ушул Ирандын көптөгөн жогоруда айткандай мурастары, мечиттери жана башка жагынан ЮНЕСКога кирген өлкө катары көбүрөөк билишет. Ирандын баягы көп жагынан алар таң калтырган элдерди, балким кайсыл бир деңгээлде өздөрүнүн өзгөчөлүктөрү менен алдыга жылышкан жана ЮНЕСКога көп тарабынан киришкен деп айтылып келинет. Алдыга кеттик. Көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд орто жалпырактуу номер 110 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жыты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд, чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Көрсөтүүбүздү уланталы, бул убакыттарда негизи күн сайын программабызда биздин коногубуз болчу, коногубуз чакырылган болчу. Тилекке каршы түнкү саат 3-тө мага жазып жиберген экен, ооруп жаткандыгы туурасында келе албай каларын жазып жибериптир. Эмне дейбиз, ден соолук каалайбыз, жакшы болуп кетсин дейли. Болбосо биз азыр сиздер менен чогуу коногубуз менен маек кылып отурмакпыз. Тилекке каршы ден соолукка байланыштуу келе албай калды. Биз болсо программабызды уланта берели. Сиздерге берилген суроону дагы бир жолу кайталап коелу. Баатыр көзүнөн тааныйт экен. Чечендер бири-бирин көргөндө эмнеси менен таанышы мүмкүн? Же болбосо чеченди сөзсүз эле чечендер көрүү эмес, адамдар деле көрүп, бул мындай адам экен деп сыртынан карап байкап коебуз го. Ошосуңар эле чечен эмнеден тааныйт деп же билинет деп ойлойсуз, бизге жазсаңыздар болот. Сиздерге кийинки айтып берүүчү өлкө
мамлекет туурасында айтсам, бул Түркия. Түркия көпчүлүк жакшы көргөн өлкөлөрдүн бири десек болот. Ошол эле Стамбул шаары туурасында. Стамбул шаары дүйнө жүзү боюнча эң кымбат шаарлардын катарына киреткен, дүйнө жүзү боюнча бир 30-чу орунду ээлеткен кымбаттыгы боюнча жана эң эле көп туристтерди чакырган мына ушул шаар катары билебиз. Турция жөнүндө өтө көп маалыматтарды билесиздер болуш керек. Айтылып келинген же көбүн эсе бизге маалыматтар көп. Ошол эле сериалдардан көрөбүз, ошол эле тамак ашы аркылуу, мисалы Бишкекте түрк ашканалары абдан көбөйдү десек болот. Алардын ашканасы дагы дүйнөгө таанылган, өтө көп баягы выбор деп коебуз го, саны көп, тамак ашынын саны көптүгүнөн ал дүйнөгө таанылган деп дагы айтылышат. Андан дагы кызыктуу маалыматтарынан айтсам, Түркия бул түрк дары сапаты боюнча дагы өтө көп айырмаланып турат экен. Мисалы, бул өлкө аккредиттелинген, мисалы аккредитациядан өткөн дейли, медициналык мекемелердин саны дүйнөлүк лидер болуп саналат экен. Жана медициналык ар кандай техникаларды чыгарууда аларда алдыңкы орунда алдыңкы орунда экен. Жана дагы дарылардын саны чыгарууда дагы абдан көп жана алдыңкы орунда. Аларда дарынын баасы абдан арзан экенин дагы айтып келишет. Түркияда стоматологиялык жана медициналык туризм ичинде бул жерде баягы жакшы өнүккөндүктөн Түркияга барып дарылангандардын да саны көп. Кыргызстандан да байкасаңыздар, эмне болду, бир кайсы бир нерсе айтылганда Түркияга жиберишет, чоң бир операцияларга жана башка. Бул жагынан аябай өнүккөн дейт. Андан дагы башка өлкөлөрдөн сырткары араб өлкөлөрү көбүн эсе барып ошол жерден дарыланып жүргөнүн дагы айтылып келинет. Түркияда дарыгер болуу үчүн көп жылдар сарпталынат экен. 9 жыл бою окуп дарыгер статусуна ээ болушат экен. Демек, бул жылдар аралыгында алар жөн гана окубастан ошол мыктынын мыктысы болуп чыгышат экен да, ошондуктан дагы башкалар ден соолугун аларга тапшырып жатса керек. Андан сырткары Түркиянын башка өнөр жай азыктарын жасамалоо жолу дагы жакшы өнүккөн. Бул айырмачылыктар баягы өзгөчө базарлары туурасында дагы айтып келишет экен да. Базарларында өзгөчө мурда тарыхында болуп өткөн же болбосо колдонулган буюмдарды көбүн эсе сатышат экен. Анан аны азыр колдонууга алып сатып алгандардын дагы саны көп экен. Жана барган туристтердин кызыктыруучу нерселер дагы ошол жерде сатылып турганы баягы көпчүлүк туристтердин айтымында ошол нерселер баягы кызыктырарын айтышат экен. Азыр болсо тамаша рубрикасы. Мына ушундай тамаша. Түркия дүйнөдөгү эң кош шаарлардын катарын толуктайт. Себеби мурдагы Осмон падышаларынын борбору эч нерсе менен тең келгис коз жай болуп саналат. Андан дагы кийинки дүйнөдөгү 10 кызыктуу шаар туурасында айтып берсек, Луанг Прабанг, Лаос. Бул шаар 1995-жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар макамына ээ болгон. Ошол учурдан тарта калаага келген туристтердин саны абдан көбөйгөн. Шаар бийлиги туристтерден түшкөн акча каражатын туура нукка пайдаланып, шаардагы эски имараттарды жана сыйынуучу жайларды оңдогон деп айтылып келинет. Флоренция, Италия жөнүндө биз жогоруда айттык. Ал эми кийинки шаар бул Эдинбург, Шотландия. Шаар жыл сайын өткөрүлүп туруучу эл аралык фестивали менен таанымал, бирок эң башкысы ал өзүнүн жаратылыш тартуулаган кооздугу менен элдерди таң калтырып келет. Рио-де-Жанейро кийинки эң сонун шаарлардын бири, шайыр жана кооз шаарлардын катарында десек болот. Бул жерде өлкөдөгү эң масштабтуу майрам өтөт. Аны бир гана жергиликтүү
тургундар эмес, жада калса коноктор дагы чыдамсыздык менен күтүшөт. Бирок бул шаар өзүнүн шаң шөкөттүү майрамдары менен гана таанымал эмес. Иисустун айкели жана Тижук Бак массиви менен дагы туристтерди өзүнө тартып турат. Гавана, Куба туурасында. Бул шаар өзүнө 20-кылымдан узап бара жаткан өңүп сактап калгандай түрү калтырат. Чоң Америка унаалары, күйүүчү майдын жити ушундай бир өзгөчө нерсеси менен туристтерди өзүнө тарта алышат. Киото, Япония туурасында айта турган болсок, Киото дүйнөдөгү керемет шаарлардын бири болуп саналат. Токио туристтерди жогорку ылдамдыктагы поезддери жана асман тиреген имараттары менен өзүнө тартып келсе, Киотодо болсо тескерисинче жашоонун ыргагы, жайдыгы менен көпчүлүктү таң калтырып келет. Шаарда учурда 2000 Будда чиркөөсү бар экен. Чынында айтып калышат го, ушул Токиого барганда башкача, ал эми бул шаарына барганда Киото, кадимкидей жай баракат мезгилди элестетсе болот деп. Киотого барып келген бир таанышыбыздын айтымында, ал мурдагы жашоону элестетип айтып берди да, эмнегедир баягы жумушка шашкан адамдарды анчалык көп көрө албайсың, телефон менен ызы-чуу болуп сүйлөшкөндөрдү көп көрө албайсың. Бирок ошол эле телефондор, азыркы смартфондор бардыгы эле бар, бирок адамдар баягы мурдагы жай турмушта калгандыгы, же болбосо ата-эналар үчүн ушундай бир өздөрү үчүн сакташат болуш керек да. Жай турмушту элестеткен шаар ушунусу менен таң калтырат деп айтып келишет көпчүлүк. Сучжоу, Кытай туурасында айталы, бул шаарды көпчүлүк учурда чыгыш Венециясы деп аташат. Анын бактары дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Ал бактар кытайлыктар үчүн нукура сулуулуктун символу катары терең мааниге Италия туурасында жогоруда айтып бердик деги эле, дүйнөдөгү эң мыкты шаар туурасында айта алдык. Ал эми жыйынтык чыгара турган болсок, бизге чечен сөзүнөн тааныйт деп 0934 менен бүткөн абонент бизге туура жоопту жазыптыр. Чындыгында туура. Баатыр бири-биринин көзүнөн тааныса, чечендер сөзү менен таанылат экен. Бардык биз менен бирге болгон көрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Жана кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар дейли.